Eldik media barına söz bereriz. Keskin çaralar görülüp katуу uyuşkan kılmışlıkka karşı katуу iş hareketleri bolgon jokta. Bu жерде сөзсүз түрдө өкмөттүн тикеден тике иши, күч органдарынын тикеден тике иши. Бул жерде аткаруу бийлиги өтө чабал иш аракеттер жүргүзүп атат. Баягы экономикалык жаатта сындап атпайбы өкмөттү? Экономикалык эмес, бул баягы укуктук, мамлекеттин коопсуздугу, коомдун коопсуздугу алкагында да иш аракеттер аябай алсыз жүрүп атат. Ошондуктан криминалдык элементтер баш көтөрүп атат десек болот. Алар баягы жоопкерчилик кылган кылмыш үчүн жоопкерчилик тартпасын сезип атат деген түшүнүк. Бул мисалы чет элдик жаранды Мадинадагы бизнесменди өлтүрүлүшү, уурдалып кетип, андан кийин аэропорттогу баягы бизнесмен жигитин өлтүрүлүшү, мына Стамбулдагы өлтүрүшү, Стамбулдагы бизнесмендин биздин кыргызстандык жарандыктарынын өлтүрүшү, бул Кыргызстандын аброюна, кадыр баркына инвестициялык өзгөчө баягы имиджине эбегейсиз чоң сокку болду да. Мындай учурда бир аз цивилизациялуу деп эсептеген өлкөдө өкмөт толугу менен отставкага кетет. Жок дегенде ички иштер министри отставкага кетиш керек болчу да. Eldik media barına söz bereriz.